Бардыңыздарга салам. Мен бүгүн сиздерге акчаны кантип кармаганда берекелүү болот, ошону көрсөтүп коеюн. Мына кошелоктун биринчи эле бөлүмүнө чоң сандагы акчаларды салабыз. Сүрөтүн бир бетке, мына 5000 сомдук, 1000 сомдук мындай сүрөттөрүн бир бетке кылып салыш керек. Чекелери бырышпаш керек, бырыштарын жазып тегиз салыш керек. Экинчи бетине 500 сом менен 200 сомдуктарды мындай кылып, андан кийинки бөлүмүнө 100 сомдуктар менен 50 сомдуктарды салыш керек. Ушундай эле иретте сүрөттөрүн бир бетке кылып мында, андан кийинки бөлүмүнө 20 сомдуктарды салыш керек. Ар бир бөлүгүндө тыйын болуш керек. Мындай. Ар бир бөлүгүндө акчанын астында тыйын жатыш керек. Мындай кашыктын кичинекейин, чай кашыктын мындан да кичинекей болот. Сөзсүз чоң акчалар турган бөлүкчөсүнө ар дайым салып коюш керек. Кошелок жаңы болуш керек. Кошелок эскире баштаганда жаңы кошелок колдонуш керек. Жаңы кошелок алып, акчаны ар дайым ушундай кармап жүрсөңүздөр берекеси болот. Акчанын артынан акча келип турат. Албетте эмгектенсеңиздер. Бешене тер менен.